Бул жерден суроо жаралат да, эл кимди тандаш керек, эмнеге карап шайлашы керек деген. Эми биздин азыр реалияны мен жогоруда айтып кеттим. Азыркы учурда тилекке каршы эл партияны эмес же мамлекеттин келечеги эмес өзүнүн балдарын тандап атышат да. Бул тилекке каршы биз баягы 30 жыл мурунку кайсы позицияда болсок, ошондой эле келе атабыз. Бирок 30 жыл мурун кыялдар бар болчу. Чоң максаттар бар болчу. Эгемендүүлүккүн жаңы кулаганда легендарный парламент түзүлүп атканда 91, 92, 93 мен өзү мектеп түтүп атканда 94-жыл кыялдар чоң болчу да. Мына ушундай мамлекетти курабыз дегенде мындан элибиз ишенди ошондой голосовать этчи. Азыр ал кыялдар толугу менен жок. Эл муну орусча айтканда уже не мечтают. Кыялданбайт, максаттарды койбойт. Азыр койчу аны давай алып келип. Ошол болуп калды да. Мен байкелерге кошулуп кетем. Бул жерде мен эмне айтып кетем, сиз жана сурап жатпасызбы, эмне кылып тандаш керек? Мен былтыр биз бир партияга барып калдык чет өлкөгөчү, бир тажрыйба алмашуу боюнча, мындай изилдөө боюнча. Приемна кирип калсак, чоң мындай мекеме экен, приемна кирсек 70-теги чал келип алыптыр, бизге чай берип атат да. Биз эми аксакал келип тура калсак, жок отурласыздар, коноксуңар тигинде мындай деп тур, чайын берип атат. Анан сүйлөшүп ал бизден сурап калдык, каяктан келдиңер, тигинде биз айтып бердик, ушундай максаттан келсек, жакшы, биздин партия момундай деп чай берип аткан, мындай айтканда кароолчу ошол жерде жүргөн кароолчу охранник чал партиясынын идеологиясын айтып кетти бизге. Лидер эмес, политсовет эмес, депутат эмес, министр эмес. Ошол жердеги кароолчу. Анан айтып атпайбы, мен 15 жашымда келгем дейт. Ошол партияга мен 15 жашымда келип туруп, мен ушул мамлекет, улуу мамлекетти курам. Партияны эмес, парламент эмес, бул депутатты шайлам эмес. Улуу мамлекетти курам. Бул менин элиме ушундай пайда келтирем деп ушул партияга келгем дейт. Бирок менин образованием жетиштүү эмес. Мен баягы мектепти да бүткөн эмесмин дейт да. Мен не то что высшее образование. Бирок дейт, мен ушундай жана кароолчусум дагы, мындай кызмат кылып берсем да, машина айдасам дагы, силерге моим чай берсем дагы, менин кызматым ушул дейт. Анан мен ишенем дейт, могул үстүндө отурган ошо партиянын жетекчилери дейт, ошол улуу мамлекетти курат деп ишенген, азыркы учурда курулду дейт. Мына биз ушуга добуш беришибиз керек. Биз ушул үчүн шайлоого башыбыз керек да, ушул үчүн биздин элибиз саалаш керек. Улуу өлкөнү жана түбөлүктүү эл курууга. Бирок азыркы учурда биз мамлекетти эмес, элибиз тилекке каршы өзүн эмес, эптеп мына кышка чейин жетип туруп алагы тигден алган 20 000 сомду, 5 000 сомду эпте ошо уун алып калайын, эпте кышка бир көмүр алып калайын. Мындай айтканда тилекке каршы ушул күндүк жашоо менеп калды. Бирок ага аны ким алып келди? Ага буга чейинки муун алып келди. Анткени эгер электорат канчалык кедей болсо, аны сатып алганга ошончолук оңой болот да. Ал кедей электоратка эч кандай улуу идеология керек жок. Ага эптеп жана көмүрүн берсең, ал баарына сатам деп туруп, мындай айтканда маңкурчулук система түзүлүп калды. Буга чейинки мына 6-чы, 5-чи, 4-чү созуп, 3-чү созупка чейин отурган азыр мына депутаттар азыр мына 4-чү, 5-чи уже эмеге депутаттыкка барып атат да. Ошолор тилекке каршы 20 жылдан башкарып келет. Ошон үчүн мен айтып атырмын, улуу максаттарга гана добуш бериш керек да. Ошол платформанын элге жетпей аткандыгынан ушундай болуп атабы же жетпей жаткан эмес, жоктугу. Мына мен кече 5 партиянын съезди болду, ага чейин 3 партиянын болду, бүгүн по-моему 2 партиянын. Атайын карап отурдум барынчы. Улуу мындай айтканда кыргыз мамлекеттин каганатын курабыз, же мейли биз регионалдык держава болобуз. Казак, өзбек туугандар, тиги тажиктер биздин электричествону сатып алат, мындай тигинде элементарно ошондой бир улуу лозунгтар болосун. Жок, мына байкем айткандай канал салып беребиз, свет чыгарып беребиз, бир кудуга эмет беребиз. Эми кечирип коңуз, ал айлык балким кудукка муктаж, бул айлык кудукка муктаж эмес да. Силер баана сантехник болуп кеттиңерби? Же электрик болуп кеттиңерби? Свет чыгарабыз дегенде маселе тилекке каршы ошол атат. Анан бул байкеден кошулам, жана семичке сатып болуппу, эми болсо байып кетти да, анан семичке саткан же жанагындай эми алар деле жакшы бизнес, адал бизнес, мен жамандашыбыз керек. Бирок тилекке каршы партостроительство, тилекке каршы требует биринчисинен амбиция, экинчисинен образование, жана үчүнчүсүнөн тажрыйба да. Могу үчөө айкалышканда бизде күчтүү инсандар, күчтүү политиктер болот да, анан партиябыз күчтүү болот. Ошондон анан мамлекетибиз күчтүү болот. Демек, жакшы платформа жок болсо анда эл кимге? Мен эми барым потенциалы, мен таза эле жок деп айтпайм. Ошол эле саясатчыларын, депутаттарын 6-чы созывда, ошондой эле азыркы мына аттанып аткан партиялардын ичинде бир 2-3-өөнүн ичинде потенциал бар. Потенциал бар. То есть эгер алар ошондо реализовать этсе, азырчы шайлоонун учурундагы мейли партиянын максаты сөзсүз эле бийлик эмес, албетте баягы ички эки максат болот. Биринчиси алар жана байкемдер айткандай, бул официальный программа үчүн жана максаттар. Экинчиси бул албетте бийлик. Но бийликсиз деле саясат жүргүзсө болот. Бийликсиз деле ошол парламенттен спрос кылса болот, партиялар чогулуп. Мисалы партийный слушаниялар, общественный слушаниялар, ошол инструменттерди колдонуп туруп, эгер жанагы биздин акелерибиз жанагы оппозиция болуп турган, эртең хоп позиция болуп кеткен,
кыйын болсо алар барбай кайра шайлоого именно жаңы прогресс күчтөргө жол берип туруп, наоборот ошол вне парламентский коалицияны түзүп туруп, анан ошол жерден жанагы азыркы кыйын болуп аткан парламентке түзүлгөндөн ошолордон анан кийин спрос кылса, бул жанагы неки жанагы эл өкүлдөрүнүн системасы болуп калат дагы, общественный эл өкүлдүн парламенти болуп калат эле. Мне кажется, кайра эгер ушул улумун кыйынбыз десе, кайра ошондой жол менен кетсем туура болот дейм.